жашыл. Медиа кыздар. Нурзат Абдурасулова кадимки эле инсан. Биз биринчилерден болгон экологторбуз. Карасам мындай эколог деген профессия эчимге кереги жок экен. Энергия эффективдүүлүк же болбосо экология маселелерин чечкенге мындай аракет кылам. Аял өзүн унутпаш керек, өзүн өзү өнүктүрүш керек, саякатташ керек, жумушун жакшы кылыш керек. Анткени жакшы иштеген киши жакшы эс алат. Саламатсызбы? Бул Медиа кыздар подкасты. Биз бүгүн экология жана энергия тармагындагы өзгөрүүлөрдү жактап келаткан айым менен таанышабыз. Биздин каарман Нурзат Абдурасулова, Unisom Group'тун негиздөөчүсү, жарандык лидер жана жашыл Кыргызстан үчүн күрөшкөн активист. Менин атым Тынымгүл Эшиева. Медиа кыздар жашыл. Нурзат, кош келиңиз биздин подкастка. Саламатсызбы? Чоң рахмат. Сиз нарында төрөлгөн экенсиз, Европада билим алган экенсиз. Кайра Кыргызстанга кайтып келгениңиз бул чечимге эмне түрткү болду? Мен эмгек дала айылында төрөлүп, ошол жактан 9-классты бүтүп, анан шаарга келгем. Шаардан 10-11 классты бүткөндөн кийин Кыргызстандык эл аралык университетте окудум да. Ошол жактан экология билиминен билим алып, ал жактан бакалавриатты бүткөндөн кийин Европада, Словакия өлкөсүнө барып, ошол жактан магистратурамды жактап келгем. Анан чындыгында эле Кыргызстанга кайтуумдун себеби ал дагы оңой менен келген жок. Биз Европага барып, ошол 2000-жылдардагы окуудан кийин чындыгында эле ошол жака калган келип, калган кишилер көп болгон да. Анан мен дагы ошол бир топ ойлонуулардан кийин 2000-жылдары кайра кайтып келип, 2002-жылы ошол өзүмдүн ишканамды ачкам. Unisom Group деп компания аталат. Анан бирден бир себеби менин оюмча ошо өз ордумду табуу, өлкөмө болгон сүйүүм жана патриоттугум болду окшойт. Ошону менин оюмча себеби деп азыркыга чейин эсептейм. Анан бир дагы күнгө ошол чечимимди күмөн санап, ошого кайгырган жокмун. Словакияда кайсы тармак боюнча окудуңуз? Ошол эле билимимди андан ары уланттым. Айлана чөйрөнүн саясаты деген сыяктуу мындай магистратурада окудум да. Алгачкылардан болгон болуш керексиз. Чын айтасыз, биз биринчилерден болгон экологторбуз. Биз ошол кездеги эң биринчи факультет болчу, ошол Кыргыз эл аралык университеттин ичинде дагы. Анан биринчилерден болуп бүткөн эколог болуп эсептелем деп ойлойм ошо Кыргызстандагы. Анткени биз ошол экология тармагындагы ал кезде түшүнүк абдан аз болчу. Ал эмне деген кесип, эмне иш алып барат, бул адамдар каяка барып ишке орношот деген чоң бүдөмүк мындай ойлор бар болчу да. Чындыгында эле биз ошо бүткөндө каяка окуу, кандай иш алып барып кетебиз, жакшы түшүнүк жок болчу. Анан мен кийин деле ошол окуумду бүтүп, иш баштагандан кийин деле ошо мени менен окуган көптөгөн группалаштарым, курсташтарым башка кесипке өтүп кетишти да. Анан бизде ошо бир-эки эле киши ошол экология тармагын аркалап калып калдык. Ошол профессиянын ошо баягы талап кылынбаганын ошондон да билсеңиз болот. Анткени мен ошол Европадан да билим алып келгенден кийин, мисалы үчүн бизде мындай орношуу кыйын болду да. Мен келип көп эле жерге карасам, мындай эколог деген профессия эчимге кереги жок экен. Азыр деле көп жерде таппай турушат. Бирок азыр мындай актуалдуу кесиптерден бири деп болуп баратат деп айтат элем да. Анткени көбүнчө азыр эколог баягы профессиясы эл аралык долбоорлордо, ошол менен бирге баягы эл аралык ишканаларда талап кылынат. Бирок мындай кээ бир биздин мамлекеттик уюмдарда дагы эколог профессиясы керек болуп жатат. Бирок ошол менен бирге мен айта албайм да, мындай ар бир ишканада экологду азыркы күндө бизге керек деп ала алат депчи. Мен ошондуктан ошол өзүмдүн ишканамды ачканга туура келди. Анткени менин билимим менен, менин ошол алган профессиям менен түз эле барып бир жака отуруп калыш кыйын экен да. Сиз өз командаңызды нөлдөн түзгөнсүз. Кандайча адамдарды ишендирип өзүңүзгө кошо алдыңыз? Бул абдан чоң жол болду. Анткени мен башында келип ошол өзүмдүн организациямды ачканда мен жалгыз эле болдум да. Мен жалгыз негиздөөчүсүмүн, мындайча айтканда. Анан бизде ошол кездеги эколог
профессиясы жок болгондуктан менин оюмду бөлүшкөн мени менен чогуу жүргөн адамдар да аз болду да. Ошондуктан өзүмө өзүм ишенип эле ачтым. Анан башында баягы бизде долбоор жок болгондон жалаң гана идея менен иштеп жаткандыктан менде чындыгында эле команда жок болчу. Бирок мен өзүм окуган университетке барып, ошол жактан студенттердин астында окуп лекция мындай өзүмдүн баягы таржымалымды айтып бердим да, балдар, мен ушундай силер менен силерди окуган факультетти бүткөм. Мен азыркы күндө ушундай ишкана ачып иштеп жатам. Биздин тилек максат ошол Кыргызстандагы айлана чөйрө экологиясы маселесин чоң деңгээлге алып чыгуу. Менин билишимче ошо Европада дагы окуп келген билимим боюнча азыркы күндө көптөгөн эл аралык конвенциялар бар. Алар менен иштешүүдө көптөгөн жумуш талап кылынат. Кыргызстандын дагы ошол үчүн экология саясатын чоң деңгээлге чыгарышыбыз керек. Ошондуктан мени менен иштегиңер келсе, мага келгиле деп чакырдым да. Анан чакыргандан кийин бир жумадан кийин мага 4 студент келди. Анан 4 студент практикадан өтүп бүткөндөн кийин экөө калып мени менен иштеп калды. Азыркы күнгө чейин ошолордун бирөөсү мени менен 20 жылдан ашык чогуу кесиптеш болуп иштейт. Канча жыл болду ушу Юнисондон иштегенине? Кайсы тармактарды камтыйсыздар? Менин билишимче энергия эффективдүүлүк бул негизги тармагыңар. Ушу кененирээк Юнисон групптун ишмердүүлүгү жөнүндө айтып берсеңиз. Негизи биз мен ошол ачканда Юнисон деген ат эмнеден келип чыккан? Бул негизи англисче сөз да. Мааниси ошол жаратылыш менен адамдар менен баардыгы бирдикте унисондо болуу деп которулат да. Анан ошол Юнисон биз башында эң биринчиден элдин жана жаштардын арасындагы экологиялык билимин жогорулатуу, алардын маалыматтарын күчөтүү боюнча бир топ иш алып барганбыз да. Андан кийин биз өзүбүз дагы өсө баштадык. Ошого жараша биз ошол айлана чөйрөнү коргоо, баягы экология десе, экологияда көп түшүнүк бар да. Биотүрдүүлүк, мисалы үчүн суунун проблемалары, абанын проблемалары, энергетика дагы бар. Ошонун баарын карай келгенде эң биринчиден мен ошо көңүл бурган нерсем бул айлана чөйрөнүн сапаты. Ал сапатка эмне таасир берет? Эң биринчиден адамдын иш аракети. Ошондуктан мен баягы Европада жүргөндө дагы өзүмдүн магистратурамдагы темам айлана чөйрөнүн адамга тийген сапаты, анын ичинен абанын сапаты болгондуктан ошол энергетика тармагында көңүл бура баштадым да. Анан биз ошол эң биринчилерден болуп Кыргызстанда мисалы үчүн энергиянын кайра жаңылануу булактарынын потенциалы деп ошол чоң бир исследование жазадык. Ага мен өзүм менен чогуу иштеген, чогуу окуган мугалимдеримди, андан тышкары ошо группалаштарымды Европадан чогуу тартып, алар менен бияктан ошо исследование жүргүзүп, анан Кыргызстандын мисалы үчүн шамалда, сууда, геотермалдык источниктер деп ошону менен бирге баягы кандай түрлөрү бар, аларды кандай кылып Кыргызстанга өнүктүрүш керек деген эң биринчилерден болуп 2004-жылы ошону жазганбыз да. Экологиянын баягы жаңы түрлөрү деп. Жана экинчи маселе болсо ошол абага чыгып жаткан булганыч заттарды энергетика тармагынан кантип азайтыш керек. Бул эң биринчиден нефтепродуктыларды колдонууда. Мисалы үчүн ошол эле ТЭЦ маселеси, ошол эле автомобилдерден чыккан түтүндөр, анан үйлөрдөн чыккан. Анан ошол кезде биринчилерден болуп биз дагы бир анализ жазадык. Бул ошо Кыргызстандагы энергиянын колдонуу депчи. Анын ичинен ошо эсептеп чыкканда биздин эксперттердин эсеби боюнча 50% жакын энергия Кыргызстанда чындыгында эле имараттар, турак жайда, строительстводо колдонулат экен да, курулуш тармагындачы. Анан ошону менен бирге биз ошо 25 үйдөн ашык үйдү пилот кылып, ар кайсы региондон алып туруп эсептеп чыкканда, ар бир квадратный метр энергиянын колдонуусу Европа өлкөлөрүнө караганда 4 эсе көп экен да. Бул деген аябай коромжулук да. Анан канча коромжу энергияны колдонсок, ошончо көп булганыч заты чыгат абага дагы. Ошончо көп экономикага зыянын тийгизет, ошончолук энергетикалык коопсуздукка дагы бир топ өзүнүн баягы таасири бар да.
Анан ошол маселени көтөрүп, ошол исследование анализдерди кылгандан кийин мен аябай энергетикага кызыгып кеттим. Ошон менен биз ошо энергия эффективность, анан айлана чөйрөнү же болбосо экология саясаты маселеси, климаттын өзгөрүшү, кийинчерээк ошол климаттын өзгөрүшү боюнча дагы бир топ иштерди алып бара баштадык. Андан тышкары ошол жашыл финансыларды тартуу, инвестицияларды тартуу, анан негизи эле туруктуу колдонуу, туруктуу баягы продукцияны чыгаруу депчи, колдонуу жагынан дагы, чыгаруу жагынан дагы мындай сарамжалдуу иш алып баруу дегенди киргизип келе жатабыз да. Бизнес чөйрө менен дагы иштейбиз, эл менен да иштешебиз. Медиа кыздар жашыл. Медиа кыздар. Сарамжалдуулукту айтып кеттиңиз. Кыргызстандыктар канчалык деңгээлде сарамжалдуу? Негизи эле сарамжалдуулук бул кыргыздын өзүнүн канында болгон да. Көчмөн эл негизи өзү абдан сарамжалдуу болот, аяр мамиле кылат. Анткени ал жаратылыш менен биз бирдикте жашаганбыз. Ошол көчкөн жерибизди дагы, конгон жерибизди дагы аяп мамиле кылганбыз. Анан кыргыздын да өзүндө деле көптөгөн макалдар бар го. Сууну кордогон кор болот деген сыяктуучу. Бирок ошонун баары кийинчерээк унутулуп кеткендей да. Бул дагы болсо биздин ошол отурукташып, андан тышкары башка өлкөлөрдүн ошол эле мисалы үчүн Россиянын составына киргенден кийин, Советтер Союзу болуп баштагандан кийин биз дагы ошо башка культураларга баягы кошулдук да. Ошон менен биздин дагы баягы колдонуу, ресурстарды колдонуу эмебиз өзгөрдү да, привычкаларыбызчы. Ошого жараша биз ошол баягы башкача доордо жашап, энергияны, сууну да башкача колдоно баштаганбыз да. Чоң өлкөнүн составында иштеп жашап келген үчүн, Советтер Союзунун составында жашап келген үчүн аякта плановый экономика, негизи экономияга, сарамжалдуулукка анча көңүл бурган эмес да. Ал кезде масштабтуу болчу, ал кезде план центральный болчу, ошого жараша пландалчу да, мындайча айткандачы. Бирок биз 2000-лүккө жеткенден кийин сөзсүз түрдө сарамжалдуулукка көңүл бурушубуз керек. Мен айтып атпаймынбы, жана Кыргызстанда мисалы үчүн имараттар 3-4 эсе көбүрөөк колдонот энергияны 1 квадратный метрге депчи. Ошол эле сууну деле айтсак болот. Мисалы үчүн азыркы күндө бизде сууну колдонуу 100 литр бир кишиге бир суткага деп айтылат да. Бул абдан көп да. Биз ошого жараша Европаны да ошондой эле 3-4 эсе аз да, мындайча айткандачы. Анын үстүнө аякта деген баардык жерде мисалы үчүн счетчик коюлган, ресурстардын баалары абдан кымбат. Адамдар экономияга, сарамжалдуулукка башынан эле үйрөнүшкөн да. Биз дагы ошондой аяр мамиле кылганга өтүшүбүз керек. Ал бул биздин экономикага гана эмес, келечек муундарга дагы абдан маанилүү. Кырсеф деген программаңыздар бар. Ушул программа аркылуу канча энергия үнөмдөөчү долбоорлор аткарылды? Жыйынтыгы кандай болду? Ооба, бул дагы биздин дагы бир абдан сыймыктанган чоң долбоорубуз. Кирсеф толук чечмелегенде Кыргызстандагы туруктуу энергиянын каржылоо программасы деп аталат. Бул чындыгында эле өлкөнүн масштабындагы чоң программа. 2013-жылы башталган. 2013-жылы ошол Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы тарабынан биз ошолор менен 2009-жылдан бери иштеш баштаганбыз да. Анан эң биринчи кадам ошол инвестиция алып келгенге бул эме болду да, Кыргызстандагы энергияны натыйжалуу колдонуу деген мыйзам. Ошол мыйзамды жазып, мен ошо өзүм соавтор болуп, абдан көп иштешип, биздин өкмөттүк уюмдар, андан тышкары жогорку кеңеш менен чогуу иштешип, анан ошол закон 2012-жылы ишине киргенден кийин как инвестиционный поле катары ошол жанагы Кирсеф деген программаны Кыргызстанга тартып келүү мүмкүнчүлүгү ачылды да. Анан азыркы ошол күндөн баштап, 2013-жылдан баштап азыркы күнгө чейин бул программанын алкагында $105 миллион инвестиция тарттык да Кыргызстангачы. Бул программа эң биринчиден жана жеке ишкерлер жана турак жайлар үчүн да. Анткени биз ошо энергияны сарамжалдуу колдонууда эң биринчи бир мисал үчүн бул үйдү туура жылуулоо. Анткени ошол туура жылуулоо ошол энергияны аз колдонгонго мүмкүнчүлүк түзөт. Ошо менен ошо менен бирге үй жылуу бойдон калат.
жакшы ичиндеги микроклиматта түзүлөт жашаган адамдарга. Экинчиси болсо бул жаңы технологияларды колдонуу, ошол эле бизнеске, мисалы үчүн бизнес тармактарына эски оборудованияларды алмаштырып, автоматташтырып, жакшы жумуш, жашыл жумуш орундарын түзүп, анан ошону менен бирге конкурентное преимущество деп коет. Мисалы үчүн бизнес дагы өзү өнүгүүгө жаңы шарт түзүлөт да. Ошол Кирсев программасы ошол жеке турак жайлардын ээлери анан бизнестин ээлери менен иш алып барат. Анан азыркы күндө биз Кыргызстанда 4000ге жакын долбоорду ошо Кирсевдин ичинде ишке ашырдык. Анан ошол $105 миллион инвестициянын ичинен где-то 60 миллиону уже ишке салынды. Анан аябай көптөгөн жакшы жетишкендиктерге жеттик да. Ошол биздин баардык бизге кайрылган кардарлар азыркы күндө айтып атат, биз өзүбүздүн ошо көмүргө, электричествого кетирген каражаттарыбызды 50% азайттык дейт. Аябай бир топ жылуу болуп калды дейт. Эгерде мисалы үчүн жөнөкөй үйдүн деңгээлинде айтсак, алар айтып атышат, кээ бир үй ээлери айтты да, биз мисалы үчүн кышында мурун 8 тонна, 10 тонна алып көмүр жаксак, силердин кеңеш менен ошо жылуулагандан кийин биз 1,5 тонна менен эле кыштан чыгып атабыз депчи. Кээ бир үйлөр болсо айтып атат, биз жөн эле электрический обогреватель менен чыгып калдык депчи. Бул болсо абдан чоң таасир да. Эгерде биз көмүрдү аз жазсак, ошол эле смог маселеси азаят, аба таза болот, биздин ден соолугубузга дагы чоң таасирин берет. Анан Кирсев ушуга чоң салым кошуп жатат. Бул азыркы күндө жергиликтүү биздин банктар аркылуу иштейт. Биз Кирсевде мисалы үчүн Компаньон, Демир, KCP, Финка банкы аркылуу кардарлар кайрылып, аяктан баягы жеңилдетилген насыя алып, бизден болсо техникалык консультация алып алып, ошо туура жылуулоого көптөгөн адамдар уже өзүнүн баягы жакшы жактарын көрүп атат. Мыйзамдарды да айтып кеттиңиз. Юнисон кандайча мыйзамдарга таасир берип келет? Кайсы дагы башка мыйзамдарга көңүл бургансыздар? Биз эми ошол Кыргызстанда көп жылдан бери профессионалдык уюм катары иштегендиктен биздеги көптөгөн стратегиялар, мыйзамдар негизи биздин профессионалдык эксперттик көз карашка кароого жиберилет да. Анан биз бул жактан өкмөттүк уюмдар менен тыгыз иштешебиз. Эң негизгиси бул мисалы үчүн ошол эле Кыргызстандагы жашыл экономика стратегиясы. Министерство экономика менен дагы биргеликте иштешип, жашыл экономиканын стратегиянын энергия эффективдүүлүктү кантип жетишүү керек деген бөлүмүн биз жазадык. Андан тышкары Кыргызстандагы ошол мисалы үчүн низкоуглеродное развитие деп чоң стратегия кабыл алынды жакында эле 2-3 күн болду. Ошого окшогон стратегияларга да көп мындай салымыбызды кошобуз, экспертизабызды беребиз. Андан тышкары ошол жанагы Кыргызстандагы имараттарда энергияны натыйжалуу колдонуу законун жазганбыз деп айтпадымбы? Андан тышкары Кыргызстандагы энергияны үнөмдөө деген да закон бар да. Ал законду дагы жаңыдан эле жаңыртып, жаңы дагы терминдерди, жаңы мындай эмелерди киргиздик. Ошонун мисалын айтсак, ал мисалы үчүн Кыргызстандагы энергосервис компанияларын ишке жүргүзүү, энергоаудиттерди ишке алып баруу деген сыяктуу жаңы терминдерди киргиздик да. Анан ошол эле мисалы үчүн курулуш тармагында да көп стандарттар иштейт, билесиз да, СНИП деген сыяктуучу. Ал курулуш тармагына абдан керектүү нерселер да. Анан бизде ошол көптөгөн курулуш тармагында стандарттар, СНИПтер ал 80-70 жылкы баягы мурунку эмелер да. Бирок андан бери көптөгөн материалдар пайда болду, көптөгөн жаңы технологиялар пайда болду. Ошого жаңыртуу боюнча дагы биз ошол МАМ курулуш министерствосу менен иштеп, алар менен дагы ошо азыркы күндө 4 СНИПти жаңылоого жардам бердик. Кыргызстанда аба ырайынын туруксуздугу, мөңгүлөрдүн эрип жатканы бул көйгөйлөр элге жетиштүү таандыкпы? Сиз жакын эле нарында болгон сел боюнча да мындай пост жазган элеңиз. Канчалык деңгээлде биздин калк ушул нерселер жөнүндө маалыматы бар? Менин оюмча абдан түшүнүк аз болуп атат эл ичинде. Анан биздин чындыгында эле ошо климаттын өзгөрүшүнөн келип чыгуучу азыркы болуп аткан, анан келечекте болчу дагы ошол кырсыктарга биз даяр эмеспиз деп ойлойм.
Мен ошол пост жазгам, анан ошол жактан бир видео салгам да, абдан баягы нөшөр жаап, жаан жаап өткөндөн кийин чоң суулардын түшүп атканычы, 5-6 жерден чоң шаркыратма болуп түшүп атканы чындыгында эле абдан коркунучтуу көрүнөт да. Анан ал аябай ушунчалык вирусный болуп элдин баары көрдү. Анан ошондо дагы көптөгөн комментарийлер мындай болду да: эми бул боло берет, болуп келген. Экинчиси болсо эми Кудай сактасын. Үчүнчүсү болсо эми анын несин айтып атасыңар деген сыяктуучу. Бирок менин негизги посылым мындай болгондо, ушундай жаратылыштын кырсыктары мындан ары да көбөйөт. Ушундай кырсыкка жакын жерлерди биз алдын алып, элдерди көчүрүп башка жака адаптация болгонго мындай азыртан иш алып барыш керек. Анан үчүнчүсү болсо, бул болсо ошо климаттын өзгөрүшүнөн келип жаткан кесепет депчи. Анан мен ошондо да ошо мындай жөнөкөй калктын реакциясынан түшүндүм да, бизде чындыгында эле көптөгөн иш алып баруу керек экен, элдерге түшүндүрүү иштерин да жүргүзүш керек экен депчи. Бул дагынан ошол особенно ошол Нарың шаарына окшогон Капчыгайда жашаган элдерге бул өтө коркунуч да. Ошол мисалы үчүн 2000 чейин 3-жылы ошол Нарын жакта сел жүрүп, бир топ үйлөр эме болгондо, мындай кыйраганда. Былтыр болсо билесиз, Ош жакта жүрдү, андай сел ошол центральный көчөлөрдө жүрдү, чынбы? Анан мындайлар көбөйүп атат да. Бул менин оюмча МЧСтин эле жумушу эмес. Бул сөзсүз түрдө бардык өкмөттүн чоң көңүлүн бурдура турган абдан кооптуу маселе да. Биздин экономикага дагы таасирин тийгизет. Экинчиден айттырбай келип калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз адаптация маселесин абдан чоң деңгээлге коюп, ар бир секторда кандай туура адаптациялоо керек экен, элдердин батыраак реакция болушун, алдын ала айтуу системаларын чоң жолго коюшун, адамдардын ошону мындай туура кабыл алып, ошого ишенип, ошого реакциясы да батыраак болушун күчөтүшүбүз керек экен. Мектептен башташ керекпи ошондой ишти? Мектептен андан да эрте да башташ керек. Эң биринчиден ошол биз экологияны бул экологдордун жумушу деп таштабашыбыз керек да. Тиякта министерство бар да, өзү кыла берсин дегендей кылбаш керек да. Мисалы үчүн ошол эколог уюмдар бар да, долбоор иштетип атат да деп карабашыбыз керек. Бул биздин эртеңки күнүбүз. Даже биз эртеңкиге күтпөй эле бүгүнкүн эле айтсак болот да. Анткени окумуштуулар мурунка чейин эле айтып келишкен да, климаттын өзгөрүүсү болот, ал ошол табигый кырсыктарды көбөйтөт депчи. Бирок биз аны баягы кийин болчу нерседей болуп көп көңүл бурбай келгенбиз да. Мисалы үчүн ошол окумуштуулардын прогнозу боюнча 50-жылы болчу кырсыктар, суунун азайышы же болбосо ошолго окшогон нерселер уже 30-жылга жетпей эле биз азыркы күндө эле уже көрө баштадык да. Мындайча айтканда, климаттык же болбосо жаратылыш системасындагы болгон өзгөрүүлөр биз ойлогондон дагы батыраак кетип жатат да. Ошондуктан биз бала бакчадан, мектептен, университеттен, ар бир ишкананын деңгээлинде кандай адаптация маселелери бар, түшүнүгү кандай элдердин, ошонун баарын башташыбыз керек да. Анан бул адаптация маселесинен тышкары негизи климаттын өзгөрүшүнө окумуштуулардын айтуусу боюнча эң биринчиден антропогендик баягы таасир болду да. Анан бул таасир эмне? Биз ошол кайра эле табиятка аяр, сарамжалдуу мамиле кылбагандыктан келип жатат да. Ошондуктан ар бирибиздин кошкон салымыбыз бар. Медиа кыздар жашыл. Гендердик климатты сыйлыгын алган экенсиз. Гендер маселеси сиздин ишиңизге кандайча жардам берет? Ооба, мен былтыр ошол Азия өнүктүрүү банкы тарабынан түзүлгөн Орто Азия өлкөлөр жана ошо 14 өлкө кирген чоң уюмдун сыйлыгын алдым. Бул болсо ошо климаттагы гендерлик лидерлик деп аталат. Анан мен ага абдан ыраазымын, абдан сыймыктандым. Бирок ошол климат маселесинде негизи гендер маселеси өзгөчө да. Анткени эң биринчиден ошол аялдарга тийгизген таасири чоң да.
Анан бул жакта негизи эле ошол экология маселесин алып барууда дагы же болбосо ошол лидерлик кылууда дагы аялдарды көбүрөөк алып чыгуу, аларга көбүрөөк мүмкүнчүлүк берүү, ошол эле мисалы үчүн STEM тармагында дагы аялдарды, кыздарды көбүрөөк окутуу, көбүрөөк мүмкүнчүлүктүү жолдорду ачып берүү боюнча көп эле айтып келем да. Анан мен өзүм дагы ошол аял лидер болгондуктан экология тармагында бул жакта мага мисалы үчүн гендер маселеси мага абдан маанилүү да. Мен өзүм дагы ошол иш жүргүзүүмдө дагы, өзүмдүн ишканамда дагы аялдарды көбүрөөк тартып, аялдардыга мүмкүнчүлүк түзгөнгө аракет кылам. Ошондуктан мен бул сыймыкты ошол бардык аялдарга арнагым келди. Биз эгерде экология маселесин жакшы деңгээлге алып чыгалы десек, же болбосо ошол эле адаптация, башка дагы көйгөйлөрдү көтөрөлү десек, бул жака негизи ошол гендердик теңдүүлүк абдан керек да. Анткени аялдардын көз карашы, аялдардын сезимталдыгы, аялдардын ошол эле мисалы үчүн болуп жаткан ошол кырсыктарга көз карашы дагы башкача да. Ошондуктан мен ошо аял лидерлердин көбөйүшүнө абдан колдойм, ошол жака аракетимди кылып атам. Акыркы күндөрү социалдык медиаларды да активдүү колдонуп жатасыз. Бул медиа кыздар подкасты болгон үчүн ушу сиздин ишиңизге бул медиа тармагы кандай жардам берет, эмне үчүн активдүү алып барганды чечтиңиз? Социалдык тармактар мен үчүн менин дагы ошо үнүмдү бир топ адамга жеткизүүнүн жолу да. Анан социалдык тармактарды мен колумдон келишинче убактым боло калганда мындай чынчыл өз оюмду жазганга аракет кылам дагы. Анан кээ бир жерлерде болсо эксперттик ошол өзүмдүн рефлексиямды көрсөткөнгө аракет кылам да. Анан бул менин оюмча социалдык тармактарды колдонуу азыркы заманда абдан маанилүү. Анткени адамдар мурункудай мисалы үчүн жалаң эле жаңылыктарды карап күтпөйт да. Адамдар ар нерсени өзүнөн баягы түздөн түз уккусу келет. Ошондуктан мен дагы ошол социалдык тармактар аркылуу өзүмдүн оюмду жеткизгенге, өзүмдүн ишимди айтып бергенге аракет кылам. Анан дагы бир нерсеси менин оюмча бул социалдык тармактар аркылуу биз өзүбүздүн жеке баскан турган жолубузду, лидерликке ээрчиткен баягы мотивациябызды көрсөтсөк болот да. Анан ошондуктан мен ойлойм, эгерде мен өзүмдүн ошол эколог кесибимди аркалап кылып жаткан ишимди, тийгизген таасиримди көрсөтсөм, башка дагы жаш кыздар дагы ошол кесипке тартылат деген ойдомун да. Жеке жашоодо Нурзат Абдрасулова кандай инсан? Жеке жашоодо Нурзат Абдрасулова кадимки эле инсан. Анткени биз эмес көрүнчү социальный сеттерде көрсөткөндө биз баягы аябай жалаң эле ушундай эменин ичинде жүргөндөй болуп көрүнүшү мүмкүн да. Форумдан тренингке, же болбосо жанагы тиги сыйлыктан бул сыйлыкка болупчу биз чындыгында саякаттап же, бирок бул дагы биздин жашообуздун бир жагдайы да. Бирок андан тышкары сиз айткандай чындыгында эле биздин жөнөкөй адамдыкта жашообуз бар. Анан жөнөкөй адамдык жашоодо дагы менде дагы көптөгөн ар кандай маселелер болот, кыйынчылыктар да болот, кайгырган күндөр да болот. Кээде кылып аткан ишимдин жыйынтыгы көпкө созулуп болбой жатса, баарын таштап салгым да келип кетет кээдечи. Бирок ошого карабай ошону иш алып барганга аракет кылам. Мен билишимче, сиз өзүңүздүн айылыңыз менен да мындай тыгыз байланышуудасыз, жардам да берет болуш керексиз. Ооба, мен бул дагы ошол дагы бир менин оюмча абдан маанилүү нерсе да. Биз өзүбүздүн кайдан чыккан жерибизди, же болбосо тамырыбызды унутпашыбыз керек да. Анткени тамыр биздин ошол сенин ким болгонуңдун, сенин идентикаңдын эң маанилүү максаты деп ойлойм да. Анан мен эч жерден уялбайм да. Мен дайыма айтам, мен нарындыкмын, мен нарындын айылынанмын, нарын районунанмын депчи. Анан айылыма абдан көп барганга аракет кылам, айылдагылар менен көп сүйлөшкөнгө аракет кылам. Андан тышкары ошо биздин айылда дагы жакшы окуган студенттер үчүн жылына
3 балага семейный стипендия берип турабыз. Эгерде алар жакшы ортодон көрсөткүч көрсөтсө, алар жылына ошо бизден акчалай стипендия алышат да. Андан тышкары айылыма барып дагы ошо кээде энергия эффективдүүлүк же болбосо экология маселелерин чечкенге мындай аракет кылам да. Мисалы үчүн ошол эле көчөнү жарыктандыруу деп бир проект жасап бердим. Андан тышкары ошол жанагы сиз сурабадыңызбы ага чейин гендер кандай сизге депчи. Ошол баягы ковид учурунда дагы бир топ жардам бергенбиз. Андан кийин ошо карап ошол эмелерди уюштуруп медицинский работниктердичи, анан 2-3 врачты алып барып айылга 3 күндө жалаң репродукциялык жашка келип калган кыздардан келиндерге чейин баардыгын чекаптан өткөздүрдүк да. Анан ошол жерден көптөгөн баягы УЗИден өтүшүп, көптөгөн врачтардын консультациясын алып, кээ бири ошо сразу больницага, районго жолдомо алып, ошо андан ары баягы дарыланууга кетишти да. Анан бул дагы болсо абдан маанилүү экен да, анткени бул айыл жергесиндеги негизи айыл келин кыздардын жашоосу абдан татаал да. Алардын колу бошобойт, көптөгөн түйшүгү бар. Ошо менен бирге жүрүп анан өзүлөрүн да унутуп калышат да, ден соолугуна да көп көңүл бурушпайт. Анан ошондуктан мен ошол социалдык тармактардагы аркылуу дагы ошону көрсөткүм келет да. Аял өзүн унутпаш керек, өзүн өзү өнүктүрүш керек, саякатташ керек, жумушун жакшы кылыш керек. Ошону менен бирге эс алыш керек. Анткени жакшы иштеген киши жакшы эс алат деп. Жөнөкөй адамдар жарандык коом климаттык демилгелерге кантип катыша алат? Бул эң жөнөкөй. Менин оюмча, анткени биз күнүмдүк турмушта деле ошону көрсөтсөк болот да. Мисалы үчүн ошол эле күнүмдүк турмушта ар бирибиздин үйүбүздө таштанды чыгат. Анан таштанды негизи кайдан келип чыгат? Таштанды биз ошо сатып алган оокаттан келип чыгат. Ошонун баары причинадан башталат да, эң негизги себебин табышыбыз керек да. Ошондуктан биз мисалы үчүн мен магазинге, дүкөнгө барганда бир нерсени сатып алуудан мурун ойлойм да, ушул мага ушунчалык керекпи? Же болбосо мунун көп упаковкасы жокпу? Көбүрөөк мусор чыгып калбайбы депчи? Же болбосо бир жашылча жемиш алып атсам, өзүм менен баштыгымды ала келем. Же болбосо бир баштыкка баарын салганга аракет кылам да, чтобы көбүрөөк мен баягы тийгизген таасирим аз болсун депчи. Анан негизи экологияда бул экологический след деп айтылат да, мындайча айтканда сенин экологиялык изиң. Менин ошол биздин изибиз биздин ошол таштандыдан чыгат да. Мисалы үчүн ошол изди азыраак калтырганга аракет кылам да, мындайча айткандачы. Анан ошону менен биз ошол биринчиден өз кылып аткан жашообузда катышсак болот. Мындайча айтканда таштанды аз чыгарып, сууну үнөмдөп, энергияны үнөмдүү колдонуп, жаңы технологиялардын түрлөрүн киргизип, ошол эле мисалы үчүн эң жөнөкөй түрүн айтайын. Үйдөгү мисалы үчүн жарык берген лампалардын баарын энергия эффективдүүлүккө алмаштырсак болотчумбу? Эгерде холодильник же болбосо телевизор сатып алып атсак, ал канча герц колдонот, энергия эффективдүүлүк жагынан кандай режимдери бар экен, канча жылга өзүн жакшы иштетет экен, ошонун баарын талдап туруп алышыбыз керек да. Бизде көбүнчө адамдар барганда баасы канча деп сурайт да. Тигинин баасы канча, мунун баасы канча, анан ошого жараша бул арзаныраак экен, окшош эле экен сыртынан деп алып кетип калышат да. Кеп анда эмес да. Кеп биз ошону жакшылап түшүнгөнүбүздө да. Анан үчүнчүдөн болсо, конечно, ыктыярчы болуп катышса болот. Бизде негизи ыктыярчылык кылуунун көп түрлөрү бар. Мен ошол өзүмдүн мектебиме барып дагы лекция окуганда айылдан балдарга айтам да, мисалы үчүн ар бириңер өзүңөрдүн деңгээлиңерде инициатива кылсаңар болот депчи. Мен деле ошентип баштагам да, анткени мисалы үчүн школдун деңгээлинде биз ошол эле тазалоочу инициативаларды же болбосо экологиянын жаңы түрлөрүн колдонууларды чыгарсак болот. Айылдын же болбосо өзүбүздүн ошол жашап жаткан сообществонун деңгээлинде инициатива кылсак болот. Субботниктерге чыгып атабыз. Ошонун баардыгы биздин мисалы үчүн айлана чөйрөгө жаратылышка тийгизген таасирибиз. Анан мен акыркы күндөрү негизи тоого да көп чыгам да. Тоого чыкканда дагы ошону мындай өзүмдүн баягы профессионалдык көзүм менен карай берем да, байкоочулук кылыпчы. Мисалы үчүн таштанды жатабы же кай жерде эрозия башталды же болбосо мал көп жайылып атабы деген сыяктуучу. Ошонун баардык жердигинде адамдын изи бар да. Ошол экологиялык изибизди азайтканга аракет кылганга ар бирибиздин мүмкүнчүлүгүбүз бар.
медиа кыздар жашыл. Медиа кыздар айрыкча кыздар үчүн энергетика, экология жаатына баргысы келгендерге эмне айтат элеңиз? Мен айтат элем, бул кесип абдан келечекте чоң өзүрүн берчү абдан кызыктуу кесип. Анан бул дагы еще мындайча айтканда междисциплинарный да. Бул бир эле мисалы үчүн жаңгыз жерде отура бербейсиң, бирок көп нерсени мындай айкалыштырып окуйсуң биринчиден, экинчиден көп нерсени айкалыштырып түшүнгөндө гана ошол ишти маңыздуу алып барганга болот да. Мен өзүмдүн мындай мисалы үчүн мисалымды айта кетсем, мен экология тармагын бүткөм. Мен энергетика, климат, финансы, эл аралык баягы деңгээлде международный отношения, ошонун баарын чогуу алып барып атам да. Анан ошону үчүн айтам да, бул абдан кызыктуу кесип. Эгерде ошол бизде балдар, кыздар кызыкса, мен айтмакмын да, сөзсүз тандагыла. Анткени бул кесип менен өкмөттүк уюмдарда да иштесе болот, долбоорлордо да иштесе болот. Анан ар бир негизи ишканаларда дагы азыркы убактарда экологиялык стандарттар кирип жатат да. Мисалы үчүн ISO 14000 лучшее управление деген сыяктуу бизнесте дагы бар, мындайча айткандачы. Андан тышкары ошол эле мисалы үчүн даже азыркы күндө финансы тармактарына кирип жатат. Финансы тармактарында дагы ESG депчи, экология, социология, социалдык анан башкаруу депчи. Анан академический сектордо да иштесе болот. Анткени бул жакта көптөгөн сонун изилдөөлөрдү жасаш керек. Бизде азыркы күндө климаттын динамикалык ушунчалык өзгөрүүсү көп болгондуктан изилдөөлөргө дагы биз аябай муктажбыз. Unison Group алдыдагы 5-10 жылда кайсы багытта өнүгөт? Жаңы долбоорлор, эл аралык кеңөйүү барбы? Ооба, биз негизи Unison 2002 жылдан бери иштеп келе жатат Кыргызстанда. Анан Кыргызстандан тышкары биз негизи Орто Азияда дагы бир топ иштерди алып барып келдик. Өзүбүздүн баягы ордубузду менин оюмча көрсөттүк деп ойлойм. Анан азыркы күндө биз ошо эл аралык кеңөйүү боюнча чоң пландарды коюп жатабыз. Орто эле Азия эмес, андан дагы көбүрөөк чыгалы деген ойлорду ойлоп жатабыз. Анан буюрса деп айта берейин, ошол Unисонду эл аралык уюмга айланткым келет. Сиздин ишиңизге ийгилик. Нурзат, чоң рахмат биздин подкастка келип маек куруп бергениңизге. Сиздер менен Нурзат Абдырасулова, Unison Group'тун жетекчиси болду. Бул медиа кыздар подкасты. Менин аты жөнүм Тынымгүл Ишиева.